Жанар мырза, биздин маекке келгениңизге биз абдан кубанычтабыз, куш келипсиз. Сиз ушул саясатчы катары аябай алдыңкы ушул саясий айдыңда тездик менен өсүшкө жасадыңыз. Анан алгач сиз президенттик пресс катчысы болуп 8 айдай болуп жумуш тарттыңыз. Анан азыркы убакытта болгондо депутаттык катары президенттик партиясынан талапкер болуп чыгып жатасыз. Анан 7-чи катардагы тизме менен чыктыңыз. Ошондо сиз кайсыл убакта чечимге келдиңиз ушул депутат болгону? Мен журналист болуп иштеп жүргөндө Кыргызстандын бардык аймагын кыдырып, жалаң ушул мындай элдин үнүн көбүнчө бийликке жеткизчүмүн да. Бирок журналистика бул окуяны чагылдырып коюу менен гана чектелет. Сен кайсы бир маселени чечип бере албайсың. Бирок кээде ушунчалык жабырланган кишиге жардам бергим келет да. Ошондо биринде өзүмдүн күчүмдү көрсөткүм келет. Журналист болуп жүрүп, мен ушул пресс катчылыкка сунуштаганда мен ойлонуп көрөйүн дедим. Бирок ойлонуп көрүп, чын эле сырттан туруп, мындай сырттан көз салып карап турбай, балким ичинен көрүп жардам берсем деп ойлогом да. Бирок мен ушундой айткам, мен парламентке депутат болоюн деген оюм бар. Пресс катчы болгондон кийин, балким бир аз иштегенден кийин, мен парламенттик шайлоого катышсам жакшы болот деген ниетимди айткам. Ошо 7 айга жакын иштедим. 7 айдан кийин ошол өзүмүн баягы мурда айтылгандай эле парламенттик шайлоого барууну чечтим. Анткени ушул бир топ жаштар бар биздин мемлекеттен. Анын үстүнө парламентте көбүрөөк пайдам тиет деген ойлорум бар да. Мамлекеттик кызматтарды аркалай электе сиз Азаттык радиосунда ийгиликтүү журналист болуп жумуш кылгансыз канча көп жыл бою. Анан жакында эле сиз биз сиздин 2014-жылдын августагы жарыяланган сиздин колонкаңыз Азаттыкка чыккан болчу. Ошо анан сиз өзүңүздүн партияңызды кески сынга алган элеңиз. Ошондо сиз анда парламентте социалдык демократтардын фракциясында өлкөдөгү парламентаризмден өнүктүрүүнүн ордуна президентти толук көз караңда болуп алып, анан көрсөтмөсүн аткарып жатат деп айткан оюңуз болгон ошол сиздин колонкаңызда. Анан өткөн жылдан соң Алмазбек Шаршенович менен биргеликте иштешкенден узак мөөнөттүү убакыттан соң ушул партияны сиз ийкөмдүү болуп деп эсептейсизби азыркы убакытта? Мен сын кайсыл бийлик болсо дагы жардам берет деп ойлойм. Мен мурда ушул Азаттыкка жүргөндө кандай сын айтсам, азыр деле партияга кандайдыр бир кемчиликтерин айтып, ошону түзөгөнгө жардам бергим келет. Мисалы кандай кемчиликтер? Мисалы башкаруудагы мисалы өкмөттүн ишин жакшы башкарган, мисалы күчтүү эмес министрлер мисалычы, ошонун бардыгын мындай чечиш керек да. Коч журналистика сөзсүз жардам берет. Калыс коч журналистика. Мен СДБК партиясына ошол эле сындагам, ошол эле Республика партиясынын абдан баарына сын айткам. Бирок мен бул жака келип эле таптакыр көз карашым өзгөрүп, башкача бул ушунчалык идеалдуу мыкты партия экенин көрсө деп айтпайм азыр. Бул Кыргызстанда эми парламентти башкарылгондо бир дагы идеалдуу партия жок. Бирок парламентти башкарылып, эгер сен парламентке депутат болгоң келсе, анда кайсы бир партияны тандашың керек. Башка жол жок. Партия менен гана шайлоого барасың. Бирок салыштырмалуу мен СДБКны тандадым, бирок андай сындар дагы бар. СДБК партиясында талапкерлердин, азыркы депутаттардын бардыгы идеалдуу эмес, кемчиликтери барлар абдан көп. Мен дагы деле ушул келечекте мисалы элдин кайсы бир көз карашына мындай элдин таламын талашпаган коллегалар болсо, аларды коомчулуктун алдында деле сындаганга даярмын. Азыркы убакытта сиз кандай сындарды айта аласыз? Ошо сиз кемчиликтерди бар деп айттыңыз, ошону толуктап түшүндүрүп бериңизчи. Президенттик партияда азыр кемчиликтер биринчи кезекте мен азыркы тизменин курамын абдан идеалдуу, профессионалдуу, ушул тегереги төп киришкен деп айта алам. Айрым менимче ушул тизмеде кемчиликтер болгон, бирок айрымдары чыгарылды. Мен эми азыр менимче ушул шайлоого өткөндөн кийин
партиянын ишин көрүп туруп анан дагысындаган жөндүү болот да, менимче ошондо туура болмок да. Анткени мен бул партиянын ички иштерине эми гана аралашып атам. Эми гана жумушумду тапшырганыма 1 жума гана болду. Мындай ичинен толук билбейм да. Бирок билгенден кийин сөзсүз мен мындай туурасын болсо айтып турам кемчиликтерин. Ошондо ийкемдүү деп былтыр айткан сөзүңүз азыр деле ошону айта аласызбы? Президентке ийкемдүү деппи? Азыр деле президентке ийкемдүү деп айта алам. Анткени бул президенттин партиясы болгондон кийин ушундай болду. Бирок эми кандай болгон күндө дагы азыркы парламент ишин жыйынтыктады. Азыркы парламентте бардык фракцияларда ушундай эле катачылыктар бар. Бир эле СДПК эмес, ошол эле коалицияга кирген башка партиялар дагы мындай диктатура болуп, эч кандай мындай олуттуу оппозициядагы салмактуу фракциялар болгон жок. Абдан алсыз болушту, көпчүлүк өзгөчө мына оппозициядагы фракциялар ошол СДПКнын атамекендин кайсы конкреттүү кемчилик эмес, жалпы эле мындай кетирген кемчиликтерин көзгө сай көрсөтүп турган менимче бир күчтүү оппозициялык фракциялар болгон жок. Ошол эле республика ата журт менимче булар мындай абдан саясат алсыздыгын көрүп өтүштү. СДПК партиясынын абдан катуусундагандан, абдан катуу десиндаган эмес, мен ушул макалама өзүм деле мындай укмуш жаздым деп айта албайм. Андан мурун республика партиясын жазгам, бир ай оодалар аткарылган жок деп. Анан СДПКны жаздым. Менимче ушул эки партияны жазган болушум керек. Башка партиялардан деле мисалы сунуштар болду. Ошол эле мындай көпчүлүк саясатчыларды тааныйм. Мындай мен биринчи кезекте СДПК партиясынын мындай президенттин саясатын улантуучу катары көрөм. Атамбаев уурдабайт, акчаны уурдабайт. Анан ак ниет адамдарга таянып, азыр жаштарга мындай мүмкүнчүлүк берди. Мен азыр президентти дагы абдан мыкты ушундай идеалдуу иштеп атат деп айткандан алысмын. Бирок бул бизге баягы бийликти бер, жаштарга бергиле, өткөрүп бергиле деп айтабыз. Президент бизге берди партиядан. Депутат кылып атат мисалы, ошол эле Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Аида Касымалиева дагы башка жаштар, Данияр Актокуров мисалы. Эми маселе өзү жаштарга калды да. Эми бизге ишеним көрсөттү, эми биз барып ошол жактан ишенимди акташыбыз керек. Кандай бир кемчиликтер болсо айтып, мындай кылыш керек, андай кылыш керек деп биз көп нерсени ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берди да. Мисалы жаштарга, жаңы муундагы саясатчыларга абдан жакшы шанс түзүп берди. Ошону акташыбыз керек. Сиз азыр эле айтып кеттиңиз, ушундай жакшы тараптасыңдар деп биздин президентибизге. Анан жакын адам болуп, жакында бирге иштеп жүрүп, анан кандай жетишпегендиктерди айта аласыз? Президентке мен эми азыр пресс катчысы катары 7 айда иштедим. Артыкчылыктары, жетишпегендиктери катары мен азыр баа берген туура болбойбу билбейм, бирок азыр мондай андай депчи. Бирок мен ушул жакшы бааныбы азыр бердиңиз го? Жок, бул мындай уурдабайт дедим да, чын эле. Анткени бул мага мен жакында эле Ошто алайда болуп келдим, элдер айтты да, ушундай депчи. Чын эле уурдабайт депчи. Ушундай эми бааны мындай элдер ушул шайлоо аркылуу берет го, менимчечи. Мына СДПКга добуш бергенде деле бул президенттин мындай чынын айтканда ушундай президенттин Кадырбаевка ал жакта дагычы. Эгерде элдердин көпчүлүгү мисалы СДПКны тандаса, анда ошол президенттин саясатын колдогон болот да, менимче. Эгер добуш аз берсе, анда колдогон болот. Сиз фракциянын өзүнүн негиздөөчүсүнөн көз карандысыз болуу үчүн кандай аракеттерди кыласыз эми? Мага эч ким мындай буйрук берип, аны жаса, муну жаса дебейт. Фракциянын башчысы деле кандайдыр бир элге каршы бирдемени ойлоп атканын мен андан такыр шектенбейм. Көз карандысыз болгонду мен такыр андай ойлобойм. Биз жакта мындай эрктүү, билимдүү, жакшы жаш адамдар бар. Мен көз каранды болгон, айтканын аткарган киши боло албайм эч качан. Ошого мен өзүм ишенем.
Мындан тышкары сиз КСДПнын келечектеги мэрлерди, министрлерди жана башка чиновниктерди шайлоо процессинде сын айткансыз. Анан ошол эле учурда КСДПнын парламент сизден жакшы тараптарын колдонбогондой таасир калтырат. Анан шаар, район башка башчыларынын анан түгүл айыл өкмөттөрүндө компоненттүү эмес жана тажрыйбасыз, анан бирок ошол КСДП партиясындагы адамдардын дайындалуусу элдин өзү ошол назарчылыгын туудуруп жатат деген ошол сөздөрдү сиз жазган экенсиз. Анан жогорку кызматтарда өзү дайындалып жаткан ошол партиялаштарыңыздардын тажрыйбасыз жана компоненттүү эмес деп эсептейсизби азыр? Мисалы Кулматовду. Кулматов боюнча президент өзүнүн пикирин айтты. Президенттен мурун Кулматов боюнча шаардыктар өзүнүн пикирин көбүрөөк айтты. Мен качан массалык маалымат каражаттарын карабайын, ушул шаардагы таштандыга болгон нааразылыктарды байкайм. Бул боюнча менимче жакынкы күндөрү бир кандайдыр бир жаңылык дагы болушу мүмкүн деп ойлойм. Баягы райондордогу, шаарлардагы татыксыз кадрлардын бар экенин мен азыр дагы айтам. Ушул социал-демократтардан дагы, ата мекенден дагы, республикада журт, Арманстан дагы. Бул эми азыркы 5 жылды 2010 жылдан кийин, жаңы баш мыйзам жашагандан кийин, жаңы баш мыйзам бул эми 5 жыл бизге мындай сабак болуп турган 5 жыл болду да менимче. Жаңы жолду тандап, ошону көрүп, үйрөнүп, профессионал мыкты кадрлар аз мисалы. Анан салыштырмалуу түзүк деп анан ошолорду коюшкан да. Бирок мен 2015 жылдагы жаңы келген парламент андай көз караш менен иштеш керек деп ойлойм. Жаш мен керек болсо ушул парламент шайланып көрүп келип депутаттар биринчи отурумга чогулганда ушундай сөз сүйлөйм деген ниетим бар. Эч качан ал партия, бул партия, мунун адамы, анын адамы дегенди токтотуп, жалпы кызыкчылык үчүн жалаң профессионал адамдарды тандап коелу. Керек болсо бийликти аябай катуу сынап аткан адамдарды дагы шаарга коелу. Экинчиден мен өзүмдүн оюм боюнча жаңы муундагы саясатчыларды, иштеген жаш балдарды бийликке тартуу мындан ары уланыш керек деп ойлойм. Мисалы ошол эле жаш ишкерлер ассоциациясынын балдарын, ишкер жаштарды, профессионал мыкты жаштардын баардыгын топтоп, президент көргөзгөн ишенимди актоо үчүн мына биздин колубуздан келет деп. Мисалы ошол эле Бишкектин мэрлиги мисалы. Же болбосо Бишкектин мэрлигин бербей десе, анда мисалы Токмо. Же бир кичинекей шаарлардан баштап мен өзүм ушул шайлоодон кийин абдан катуу киришип жатам. Бизге мындай эң мыкты жаштар бир жерге жетекчи кылып, анан болгон ушу командадагы жаштардын баардыгына ошол жардам беребиз. Биз мисалы бир шаарды өнүктүрсөк, анан аны башка шаарларга тажрыйбанын баарын пайдалансак, биздин колубуздан келеткенин көрсөтөбүз. Аны көрсөткөндөн кийин биз башка министрликти сурайбыз. Мисалы МВДнын реформасын канча жылдан бери аягына чыкпай атат, аны бизге бергиле. Биз монда жетекчилик алып барабыз, анан биздин команда монтип иштейт. Мисалы ошол эле бардык партиялардын жаштары жаңы адамдар менен сүйлөшүп, ал жакта реформаны аягына чыгарсак, мисалы ушинтип акырындык менен биз бийликти дагы, элди дагы көндүрүшүбүз керек деп ойлойм. Уурдабаган, ак ниет, билимдүү, таза жаштар кайсы бир деңгээлде өзүнө бөлүнгөн кызматтарды ийгиликтүү аткарып, анын эл дагы, бийлик дагы ишенгенден кийин бизге ушул башка ушинтип акырындык менен мындай өлкөнү өзгөрткөнгө күчүн чачышыбыз керек деп ойлойм. Сиз ошол эле колонкаңызда КСДПнын милицияны реформалоо бадасында анан турбагандыгын айталы 3 министрдин тушунда ошол эле мисалы Мелис Турганбаевдин тушунда да ишке ашпагандыгын айтып сынап чыккансыз. Ошондо укук коргоо органдарынын азыркы реформасынын абалына сиз кандай көз каранды болосуз? Мисалы көз карашты болсо, мисалы КСДП кыргыз милициясын реформалоо боюнча дагы кандай билдирүүлөрдү жасайт деп ойлойсуз? Мен кыргыз милициясынын өңү, кебетеси, жүзү мындай башкача болушун каалайм. Европада же батышта башка мамлекетке чыксаң, мындай полицияга ишенесиң, полицияга таянасың, ал мага жардам берет деп ойлойсуң. Бизде региондон келген адамдар милициядан тескерисинче көрсө качат. Милицияга таптакыр ишеним жок.
бирок милициянын ишин таптакыр эле милицияны да жокко чыгаргым келбейт. Булар эми коопсуздук үчүн, тартип үчүн сөзсүз керек. Бирок милицияга болгон элдин ишеними азыр абдан төмөн. Муну кайтарышыбыз керек. Ошондо айткан сынымды мен азыр да кайталап айтам. Милицияны реформа жасай алышкан жок. Бул абдан чоң кемчилик болду. 5 жылдан бери айтат МВДны реформа кылабыз деп. Бирок реформадан дайын жок. Биздикилер реформа дегенди мындай жалпы эле мындай коалиция мүчөлөрү, өкмөт айтып атам да, аягына чыгарышпады. Мисалы реформа деп Грузиядагы милициянын реформасын айтса болот. Биз ошону, мен мисалы Грузияга барып, ошол милицияны кантип реформа кылганын тартып келип, элге дагы ушул өкмөт мүчөлөрүнө дагы көргөзгөм. Бирок тилекке каршы бизде ошондой реформа жок, болгон жок. Ошону менимче тез арада ишке ашырыш керек. Ошодо президенттик партиясында 5 жыл убакыты болгон, ошонун баарды реформа кылганы, өзгөртүү кылганы, ошол баары ишке ашпай калганда сиз кантип ишене аласыз кийинки ушул срокто 5 жыл дагы убакыт? Мисалы уже бул текшерилип көрүлгөн окуя болуп эсептелет да. Анан 5 жыл ичинде катуу реформалар болбогондон кийин кантип ишене аласыз? Эми ишке ашпайт деп туруп, ишенбей туруп, таарынып үйгө барып жатып алсак дагы болот. Бирок анда мындан дагы жаман болуп, өсүш болбойт. Андан көрө биз туруп барып колубузду мындай колгабыш кылып жардам беришибиз керек. СДПК партиясындагы мурдагы айрым депутаттар, мисалы ошол эле туугандары баягы криминалдык бир элементтерге шектелгендер мисалы азыр жок. Азыр алар чыгарылган. Азыр жаңы курамдагы башкача жаңы мундагы саясатчылар бар да. Реформаны сөзсүз ишке ашырганга күчү жете турган адамдар бар азыр. Мисалы мен ошол болгон күчүмдү сөзсүз түрдө билим берүүдөгү, мисалы мугалимдердин статусун көтөрүү боюнча, мугалим сапаттуу бүтүрүүчүлөрдү жаратууга, анан ушул милиция реформасына полиция сөзсүз мындай колдон келе турган адамдар бар. СДПК партиясынын бир айырмачылыгы башкаларга окшоп мындай көчөдө митингде жүрүп, же кандайдыр бир чоң интригалар менен аракет болбой, мындай көбүнчө ушул иштегенге аракет кылган учурлар бар. Мен элестетип президенттик партиясы митингге чыккан. Жок, эми сиз элестете аласызбы? Президент парламентте мисалы толтура мындай ар кайсы интригаларды уюштуруп, анда мүмкүнчүлүктөр толтура. Мындай нааразылыгын билдирип, ар кандай саясий окуялар менен алек болуп, тигини кетирип, муну кетирип, андай кылбай, мындай көбүрөөк иштегенге басым жасашты да. Ушул жагын мен мисалы жакшы эле баалайм. Ошол ар кандай жарандык коомчулуктардын өкүлдөрү мага баары бир эмес деген жарандуулук ошол форумга катышкан болчу. Ал жердеги башкы максат болуп кийинки чакырылыштагы парламенттин таасирин күчөтүп жана башка мамлекеттик орган кылуу болгон. Ошондо парламенттеги 5 фракциясынын ичинде 4 фракциянын ою парламентаризмди өнүктүрүүгө максат коюшкан. Ошондо азыр парламентаризмди өнүктүрүүгө жана анын таасирин ошол күчтөтүү боюнча сиздин кандай оюңуз, кандай кылып баштаса болот ошону? Азыр парламенттик башкаруудан кетишибиз керек деген дагы партиялар бар. Мисалы ошол эле Бабановдун сунуштап аткан жаңы конституциясынын мындай жаңы долбоорунда көбүрөөк ыйгарым укуктуу ушул президентке берсек деген ар кандай мындай жолдор бар. Ошол эле Мадумаров айтып жүрөт мисалы, парламенттик башкаруу бизге болбойт экен депчи. Мен аларга такыр кошулбайм, кайрадан башкы мыйзамды өзгөртүп, парламенттик башкаруудан кетишибиз керек дегендерди такыр колдобойм. Парламенттик башкаруу бул биздин саясий элитаны тазалап атат. Мисалы, бирин-бири абдан катуу көзөмөлдөйт. Ошол эле Бабанов мисалы Турциядан бир ат белек ала коюп жумуштан кетти. Эгерде парламенттик башкаруу болбогондо андай мүмкүнчүлүк болбойт эле. Депутаттар, саясатчылар, фракция лидерлери бири-бирин аңдып калышты. Ушундан бир кемчилик тапсам экен деп. Демек аңдып калганда беркилер уже ката кылбаганга абдан аракеттенип калды. Уурдабаганга, таза иштегенге. Мунун баары абдан жакшы. Экинчиден бизде бир башкаруучу болгондо буга чейинки тарыхыбыз көргөзгөн. Президент
баардыгын ушул бир колго топтоп алып, ошол эле Бакиев, Акаев мисалы чоң катачылыктарга жол берген. Азыр андайга жол бербейт. Жол бербейт азыр. Парламент мындан дагы таасирин күчөтүп, мисалы, ошол эле азыр өкмөттү алып койгон укугу бар, мисалы, өкмөт башчыны кетиргенге, менимче бул ушул система биз Борбор Азиядагы жападан жалгыз эркин демократиялуу өлкө дегенге мындай негиз берет да. Менимче акырындык менен биздин кошуна өлкөлөр дагы ушул жолду тандайт. Сиз президенттик партиясында ошол тизмеде 7-чи катарды ээледиңиз. Ошол сиз кандай жол менен ошол 7-чи орунду ээлеп калдыңыз? Биз партиянын съездине барып катышып, бюллетенди колго алмайынча тизмени мындай мен өзүм билген жокмун. Мен парламенттик шайлоого барарымды так билгем, бирок 7-чи катарга койгонду мен өзүм суранган да жокмун. Ошол партиянын жетекчилиги, мүчөлөрү өздөрү кеңешип, тандап ошол 7-чи катарга коюптур. Мен мындай абдан сүйүнгөн деле жокмун, кайгырган деле жокмун. Мен үчүн мындай чоң жаңылык деле болгон жок. Ошол менимче мындай аны мен чоң жаңылык көргөн жокмун. Сизге чоң рахмат, бизге маекке келгениңиз үчүн. Биздин суроолорубуз бүттү. Силерге да рахмат, ишкерге келдик.